Assalamu алейкум тугандар. 2 күн мурун бул жерге монолит куюп кеткенбиз. Азыр чекесиндеги тактасын чыгарып, силерге кыска нуска айтып түшүндүрөйүн. Так, узун турасы 4.80. Таза 4 болот, комнатанын ичи. Бул зал. Узуну 6.80. Алды эркер, бирөө эркер дейт, бирөө штикраниктер. Эгерде квадрат санасак, 32 квадрат. Бул жерди биз 30 квадратка санадык. Так. Калындыгы 20 см. Бул жерге подвалга ход болот. Ошон үчүн эмеге бул жерде ачык кылдык. Бул жерге эме куюлат, перемичка бетондан, ошондо кире бериш эшик, бийиктиги 1.20, эни 80. Бул 2 этаж үй болот бул жерге. Бул үйдө эси мага жаза байланышка чыгып, бул 2 этаж үйдө бүтүрүшүк алгам. Так. Ошондо бул жерге 2 катар кирпич урулат дагы. Ал 2 катар кирпич бул монолит менен тең болот да. Ошондо 2 катар кирпич бул фундамент эсебине кирип кетет. Ошондо азыр жерден фундаменттин булкырына чейин 1.10, дагы 20 см тургузса 1.30. Менин түшүнүгүм боюнча 2 этаж үй болсо 1.20, 1.30 болсо эшин алды. Эмеге бийигирээк болот, богатый көрүнөт. Себептени дагы 10 см, 15 см эме болуп кетет. Засыпка болот, стяжка, бурчатка, ошондо дагы көтөрүлөт эшин алдычы. Ушу туугандар, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона кыласыздар. Биринчи зона кылып туруп, сеналарды тактап алып туруп, жалашаар иште керегине 1000 сом которосуздар, ал жерге 2000 сом которосуздар. Барып көрүп, баалашып, бабаш алганда ошо 1000 сом, 2000 сомду кошуп коесуздар. Квадратын 2000 сомдон куябыз. Корейская палка, стойка, бетономешалка, араба полный өзүбүздөн. Сиздер только стройматериал алып бересиздер, и тамак аш бересиздер. Тамак аш бергенге убакытча желание болбосо, анда тамак аштын акчасын берип кое бересиздер. Бул үйдүн тамак ашы менен полный бүтүрүшүк алгам, ошон үчүн полный өзүм организовать этип кылып бүтүрүп атабыз. Чекеден очерт менен фундаментти куйдук, энен подвал бүттү, эми монолит, кирпичке акча берилген, кирпич келсе кирпичин урабыз.